Баш мыйзамдын 77-беренесине жана Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 34-беренесине ылайык парламенттин сессиясы сентябрь айынын 1-иш күнү башталып, кийинки жылдын июнь айынын акыркы иш күнүнө чейин уланат. Эске салсак, парламенттин 6-чакырылышы 2015 жылдын 4-октябрында шайланган. Учурда Жогорку кеңештин имаратында турабыз. Бүгүн 2-сентябрда эл өкүлдөрү ишке чыкты. 1 айлык эс алууда жана 1 айлык аймактарды кыдырууда кандай маселелерди көтөрдү, элеттиктердин кандай көйгөйүн укту? Мына ушул тууралуу биз сурамжылоо кылабыз. Жогорку кеңештин депутаттарынын ишин билесиздер, эң биринчи шайлоочулар менен иштөө. Эгерде Жогорку кеңеште иштейм десең, эс алуу, каникул деген маани жок ал. 365 күн иштесең болот. А иштебесең, анда каалаган күнү каникул кылып, каалаган күнү чыга берсең болот. Мындай өзгөчө бир эс алуу болду деп айта албайм. Бирок баягы ушул 2 айдын ичинде, 1 айдын ичинде каникул, 1 айдын ичинде шайлоочулар менен жолугушуу болду. Россия Федерациясында болдум, Европада болдум, областтардагы райондорду кыдырдым. Мисалы үчүн баягы Ош областында болдум, Баткенде болдум, Талас областарында, Нарын областарында дээрлик бардык райондорду кыдырдым. Жайында 2 ай Чүй областында, Нарын областында болдум. Кыргызстандын сыртына чыгып келдим. Атак эс алган жокмун. Көлгө барган жокмун. Ушул иштер менен жүрдүм да. Мен өзүм ошол Ош областындагы Өзгөн районунда болуп, ошол жерде жергиликтүү шайлоочулар менен жолуктук. Анан дагы жалпы баарын чогултуп дагы ошо Өзгөн районунан шайланган депутаттар, 7 депутатпыз, фракцияга карабай бирдиктүү дагы бир чоң бир жыйын өткөздүк. Анан негизинен ошол жерде шайлоочулар менен жолуктум да. Андан сырткары Нарын областында да болуп келдим, Ысык-Көл областында да болдум. Анан эс алууну ошол 1 августтан баштап болдук. Негизинен Бишкекте эле болдум, үйдө болдум. Ысык-Көлгө 5 күнгө барып келгенге гана мүмкүнчүлүк болду. Так негизинен иштедим. Негизи ошол ар бир депутаттын өзүнүн округу бар да, айылдарда. Партиялык система болгон менен деле ошо өзүнүн округтарыбыз бар. Ошол Нукат районуна барып келдим. Нукат районунда ар бир айыл өкмөттүн тургундар менен жашап жаткан тургундар менен чогуу ошол жерде туруп, алар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угуп келдик. Ал жерде негизги эле көйгөй ошол ар бир айыл өкмөттүн өзүнүн мындай өзгөчөлөнгөн көйгөйлөрү бар. Булар мисалы үчүн социалдык объектилер боюнча мектептердин курулушу, ошо жылдагыдай эле көйгөйлөр. Кээ бир айыл өкмөттөрдө мисалы суу маселеси, абдан тартыш суу маселеси боюнча оор көйгөйлөр турат. Кээ бир айыл өкмөттө жер участкалары боюнча жанагы бир үй бүлөдө 3-4 кожолук жашайт, ошолордун жер участкасы чечилбегени тууралуу, кээ бир жерлерде ошол бала бакчанын жетишпегени, мектептеги ошол ремонттордун жаман абалындагы ушул жактардын бүт баарын көрүп келдик. Мен Ысык-Көлгө барам негизи салды, анан кийин ошол быйыл биринчи жолу ошол Америкага барып келдим, ошол жакты көрүп. Көптөгөн аймактарды кыдырдык. Атап айтсак, Ош областынын, Жалал Абад областынын, анан Чүй областынын бир топ райондорунун айылдарын кыдырдык. Бир топ элеттиктердин көйгөйлөрү менен тааныштык. Ош областына болгон сапарыбызда репродуктивдүү айымдардын жашоо образы боюнча маселелер болду. Жалал Абадка сапар алганыбызда айымдардын саясаттагы активдүүлүгү болду. Ал эми Чүй районуна өзүм төрөлгөн жерим. Ал жерде бир топ бир спорттук иш-чараларга катышып, мындан сырткары мектептердин абалы, бала бакчалардын абалы, анан биздин деле Чүй районунун айрым алыскы айылдарында баягы фельдшердик, акушердик бөлүмчөлөр жетишпейт. Ошолор туурасында бир топ иш-чараларды
катышып бир топ бир көйгөйлөрдү өз мындай сунуш катары жазып келдим. Мен эл катары эле балдарым, үй бүлөм менен Ысык көлдө эс алдым. Андан тышкары Тоо жака барып келдик. Андан тышкары өзүбүздүн төрөлгөн айылдарыбызга барып, ушул Кыргызстандын ичинде эле эс алдык. Ушул эле биздин эле өлкөдө мен эс алгам. Тоолорду аралап, ошол боюнча мен дагы социалдык тармактарга чыгаргам. Мисалы ошол эле бизде Чүй областта рация хижина деген бар. Ошол тоого чыгып келгем. Анты Караколдо да Ала көл деген көлүбүз бар экен. Ошо чыгып келдим. Жарандар менен жолуккам, бирок чындыгында мындай массалык встречаларды өткөргөн жокмун. Себеби бизде билесиз го, август айында кичине саясий жактан абалы күчөп калган да. Ошондуктан эми көбүнчө ошол эле саясий экономикалык саясий көбүнчө суроолорду беришет да. А менимче азыр биз саясаттан кичине алыс болуп, экономикалык жана социалдык маселелерди чечүүгө көп көңүлдү буруш керекпиз. Мен азыр бир чоң мыйзамдын үстүнөн иштеп жатам. Бул кол өнөрчүлүк боюнча. Кол өнөрчүлүк боюнча дагы көптөгөн сунуштар түштү. Иши кылып мен ойлойм, мындай бизге бул ар бир встреча, ар бир мындай эл менен жолугушууда бизге жаңы мыйзамдарга жазганга же дагы көптөгөн маселелерди ушу жогорку кеңештин сессиясында комитеттерде көтөргөнгө бир негиз бар. Жайындагы биздин эл менен жолугушуу убагындагы иштер көбүнчө мен Ысык көл областында жүрдүм. Түп районунда, Ак суу районунда, Жети Өгүз районунда, Ысык көл районуна келип кеттим. Анан көбүнчө эле баягы элдин көйгөйлүү маселелеримде мамлекетибизде тынчтык болсун экен дейт көп эле. Саясатыңарды токтотсоңор болбойбу? Анан экономиканы ойлобойлубу? Экономика дегенде ошол эле жолдор, ошол эле таза суу, ошол эле баягы айыл чарба жерлери, жайыттар, маселе көп да. Өкмөттүн кыла турган жумуштарынын баарын эле ушу биз депутаттардан сурашат да. Жайлата ушул эле сөз айтылып атты да. Министерство образования иштебейби? Минсельхоздун жумуштары. Ушул эң көйгөйлүү маселелер бизде ушул экен да. Анан могу кен байлыктарыбыз. Кен байлыктар жөнүндө Ысык көлдө билесиңер, кумтөр турат. Андан азыр Кызыл Омпол боюнча ызчуулар чыкты. Андан тышкары азыр дагы ошол башка жерлерибизге дагы ошол келип инвесторлорбуз деп отуруп ошол кен байлыктарыбызды карап атканына тиги элдин мындай өзлөрүнүн ою жөнүндө айтып атат да, туура иштетсеңер жакшы болмок ушул кен байлыктарыбызды депчи. Элдин көйгөйлөрүн айта турган өзүбүздүн 4-күнү 1 сааттык убактыбыз бар. Ошол убакта угуп келген көйгөйлөрдүн баарын көтөрүп чыгабыз. Аны өкмөткө тапшырмабызды беребиз. Мен эми эс алганда ушу Ысык көлдөн чыккан жокмун.